Салам достор. Бүгүн эрте менен Москва сааты боюнча түз эфирге байланышка чыктым эле. Анан тилекке каршы айрым бир жагдайлардан улам түз эфирим үзүлүп сиздер менен жакшы бир маалыматтарды бөлүшө албай калдым. Достор, ушул азыркы менин түз эфиримди көрүп жаткандар, эгерде силерге жакпаса, силердин бир көңүлүңөргө туура келбеген сөздү айтып атсам, көрбөй эле койгула демекчимин. Урматтуу мекендештер, мен көптөн бери ушул маселени көтөрүп, көптөн бери ушул маселе боюнча сиздерге жакшы бир өзүм билген маалыматтарды айтайын деп жүрдүм эле. Бирок сааты чыкпай аткан болчу. Себеп дегенде силер дагы деле азыркы бийлик башына келген саясатчылардын чыныгы жүзүн көрүшүңөр керек эле. Дагы деле билип, түшүнүп жете элексиңерби же кандай билбейм, мисалы үчүн айрымдары мактаса, айрымдары жамандап, ушундай бир жеке кастыгы барбы же жеке сүйүүсү барбы билбейм, бирок азыркы бир кызыктай эле бир саясий абалда турабыз да. Менин айтайын дегеним азыр УКМКнын жетекчиси Ташиев тууралуу болмокчу. Ташиевди былтыры ушул мезгилдерде, бир жыл мурда Ташиевдин менин жеке баамым боюнча кандай саясатчы экендигине, эмне жумуштарды туура эмес кылгандыгын жана кандай болуп ушул саясатка азыркы учурда кадам таштап аткандыгын айтып кеткен болчумун. Урматтуу мекендештер, мен Камчыбек Кыдыршаевдин жеке адамдык аберине шек келтирип, же болбосо ага өзүнө окшоп Регион деген телеканал менен, 7-канал менен атайын бир кароолоо уюштуруп жамандап жаткан жайым жок. Мен өзүмдүн билген маалыматтарым менен сиздерге бөлүшүүнү туура көрүп турам. Бул жеке менин пикирим жана мендеги маалыматтар. Былтыры ушул мезгилде Камчыбек Ташиев Мекенчил партиясы менен парламенттик шайлоого бара жатканын, Мекенчил партиясынын Садыр Жапаров экөө биргеликте аштык деп айткандыгын жана ошол Мекенчил партиясынын электоратын колдонгусу келип аткандыгы боюнча мен айткан элем. Бирок көп өтпөй эле парламенттик шайлоого жакын Ташиевдин заказы боюнча мага арналган абдан бир кызыктуу саясий оюн деген бир видеоролик даярдалып чыккан. Бул ошол эле Ташиевдин, ошол Ташиев иштеткен каналдардын стилинде өтө мыкты чыгарган. Аны көргөн адам мени тааныбаса ишенет, мени тааныгандар күлөт да, мындайча айтканда. Эми бул мен жөнөкөй эле карапайым үй бүлөнүн кызымын. Эми элестетиңиздер, мага окшогон колунда кызматы жок, акчасы жок, карапайым бирок чындыкты чыркыратып айткан жаш жөнөкөй кызга ушунчалык кароолоо даярдатып аткан Ташиев кандай адам? Жалганды каратып туруп бетиңиздерге айткан кандай адам? Бул мен түк түшүнбөйм да. Анан ошого ишенип, ошону мактагандар кандай адам? Мейли, бул жеке мага гана тиешелүү маалымат дейли. Эми бул жерде мен Ташиевдин жалганын, Садыр Жапаровдун жалганын сиздерге мен өзүм билген маалыматты бөлүшүп кетейин. 2017 жылы Садыр Жапаров келип камалып калганда Камчыбек Ташиев Садыр Жапаров даже мойнунан кесилгенде карайлап жардамга муктаж болуп турганда Ташиев келген эмес. Келип досум деп сурап койгон эмес. Тилекке каршы Ташиев качан гана Садыр Жапаровдун электораты керек болгондо келген. Ага чейин Камчыбек Ташиевке мен Facebook баракчамдан кайрылып жаздым эле: урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бул Садыр Жапаров сиздин досуңуз болот. Эр жигиттин ичине эр токулгалуу атпатат дейт кыргыз элибизде. Келип досуңузга колдоо көрсөтүп жардам берип койбойсузбу деп жазсам, мага жооп берген эле: Садыр камалганы рас болуп тур, чала болот. Кезинде канчалаган Саруудагы кумтөр үчүн чыккан балдарды каматып качып кеткен Садыр ушуну көрмөк деп айтканда магачы Камчыбек Кыдыршаевич. Азыр мен ушул сөздү айтсам, сиздер кандай кабыл аласыздар, ишенесиздерби, ишенбейсиздерби?
бир Кудай бул жагына бар жогу күбө. Эгерде ишенбейм десеңиздер, мен фактыларды дагы жазышкан ошол каттарды да чыгарып коюуга даярмын. Болгону баягы заматта учуру келгенде мындай кайсы бир кырдаалды, кайсы бир адамды колдонуп койгонду мындай жакшы билген адамдай сыяктанат да. Анан ошол жерде биз митингдерде канча карайлап жүрдүк. Атайын оштон келип, учуп келип, канчалаган саясатчылардан суранып, ошондо деген Жылдыз Жолдошова келип, Садыр сенин эрктүүлүгүң күчтүү деп ушу Садыр Жапаровго колдоо көрсөтүп кетип аткан. Кийин эле президенттик шайлоо келерге жакын Камчыбек Кыдыршаевич, Сооронбай Жээнбеков менен кол алышып, кучакташып, өбүшүп, жытташып, Жээнбековду президенттик шайлоодо колдоду. Жээнбеков 3 жыл президент болду. Эгерде Жээнбеков жаман президент болсо, ошол Жээнбековдун жаман президент экендигинин жоопкерчилиги Ташиевдеби, урматтуу мекендештер? Кандай ойлойсуздар? Азыр Кыргызстанда көпчүлүгүңүздөр мындай Ташиев болобу, азыркы бийликтин ушул эң эле коркунучтуусу Ташиев деп ага карата сын пикириңерди айта албай атасыңар. Себеп дегенде мына анонимдүү түрдө, жашыруун түрдө Ташиевдин өзүнүн кол алдында иштеген УКМКнын кызматкерлери кат жазып атат. Азыр саясий өч алуу гана жүрүп атат. Азыр саясий кандай десем, бир мурда бир кандай десем, тандалма саясат жүрүп атат деп элдин баары жазып атат. Мунун баары эмнеден келип чыкты? Эки достун бийликти ээлеп алып, биз каалагандай калчайбыз, каалагандай жер сууларыбызды каалагандай алмашабыз дейби, сатабыз дейби, элдин тагдырын каалагандай өздөрүнчө ойноп атышат да. Биз ушуга ылайык эл бизби деген суроо жаралат. Биз кимбиз, урматтуу мекендештер? Мен дагы силерге окшоп коркуп, бармагымды тиштеп, тилимди тишиме катып, унчукпай, азыркы көр оокатыма, көр турмушума ыраазы болуп үйдө олтура берсем болот беле? Эртең Ташиевдин балдары келип башымды жыга чаап кетпесин. Булардын колунда азыр болуп көрбөгөндөй бийлик бар деп олтура берсем болот беле, урматтуу мекендештер, айтсаңыздар. Азыр булар бизди кандай туңгуйук алып баратат? Кечээ эле көрдүңүздөр, 100 гектар жерди берейин десем, балдар айтты эле анан 50 гектарын берип койдум деп. Бул кандай адам? Кимсиң сен? Кыргыздын жерин каалагандай калчап сатканга. Кезинде азыр айтпайын десем, өзүңүздөр айттырасыздар. Кезинде Адахан Мадумаровду жер сатты, ушул жер саткычты колдойсуңар деп компроматтарды уюштуруп жүргөндөр азыр бийликте. Мына азыр жер саткандар келип олтурат. Өздөрү айтып атат, биз эмес. Жер саттык, ушинтип бердик деп. Бул биздин сөзүбүз эмес. Жана эртең менен ошол бир постумда жаздым эле. Кээ бир адамдар чындыкты ар дайым айтып жаман көрүнөт. Кээ бир адамдар чындыкты ыңгайы келген учурда, өздөрүнө удобный болгон учурда айтып жакшы көрүнөт экен да силергечи. Азыр мына коомдо 70% ошондой адамдар бар. Баягы коомдун 50-60% бул жакка ооп калса чындыкты айткан адам болуп, сиздерге жакшы көрүнүп, сулуу чымчык болуп, сулуу торат болуп көрүнүп, сиздердин башыңыздарды айлантат. А бизге окшогон адамдар чындыкты ар дайым айтып атып, сиздерге жаман көрүнөт. Бирок чындык канчалык ачуу болбосун, жүрөгүңдү жеңилдетет. Келгиле чындык үчүн жашайлычы. Мына Тилекмат кечээ Садыр Жапаров камалып олтурганда, Садыр Жапаровго боштондук деп митингке чыгып, атасы кошо чыгып, Садыр Жапаровду колдоп жүргөн жигит, ошол Сооронбай Жээнбековдун иттери кубалап, тетиги милициялары дубинка менен башына уруп, Садыр Жапаровдун айынан мээсине токмок жеп жүргөн бала, бүгүн жетин тоону коргойбуз. Дүйнө жүзүндө бир сыймыктанчу нерсе калсын, кийинки акыл эстүү муундар иштетсин, жетин тоого тийбегиле, жер үйгени ачылбасын, гестер деген ушул кыргыздар өздөрү иштетсин деп какшап чыгып аткан жапжакшынакай эле жигитти камап койду. Баарын камай албайт. Келгиле намысыбызга келеличи. Жок дегенде чындыкты айткылачы баарыңар чыгып. Урматтуу мырзалар, жигиттер, барсыңарбы өзүңөрдүн жериңерди коргой турган. Мен мисал үчүн мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Мен кызматта иштейм деп да суранбайм.
Эгерде биздин партиянын лидери президент болуп келсе дагы мен эч качан сурамак эмесмин. Мен өзүмдүн турмуш жашоомду өткөрө берем. Силер мамлекетти өнүктүрүүгө салымыңарды кошкула деп өз оокатым менен алек болмокмун. Бирок азыр мамлекетти өстүрүп, өнүктүрүп кете ала турган деңгээлдеги адамдар эмес да бийликте. Өзүңөр көрүп атасыңар го. Допуну кийип, чапанды жамынып, лагманды ичип, кестерди кошуналарга карматып жиберип жатышат. Эмне биздин 5 президентибиз ошону жасай албайт беле? Мурдакы президенттер азыркыларга караганда, азыркы бийликке караганда периште көрүнүп калды го. Биз качан ойгонобуз? Азыркы бийликке ишенип шайладыңар эле. Эмне себептен анда? Күндө 50 миң, 60 миң, 70 миңге карабай Россияга учуп келип атасыңар. Эмне себептен бизнесиңерди чет мамлекетке чыгарып кетип атасыңар? Ишенич жоголду, акыркы үмүт деп атпадыңыздар беле? Болуптур, биз колдобогон эмеспиз, биз шайлоого барбадык дегендер. Силердин жоопкерчилигиңер канча? Биз бар жогубуз бир мамлекетте, бир тагдырга байланып жашап атпайбызбы? Өнүктүрбөйлүбү биргеликте мамлекетти? Күрөшпөйлүбү чындык үчүн? Биздин азыркы көр турмушубуз канчалык деңгээлде уланат? Биз кийинки келечек үчүн жакшы турмушту даярдап бербейлиби? Качан ойгонобуз, качан ойлонобуз, урматтуу мекендештер? Качан ойгонобуз биз? Эмне себептен ар дайым чыркыратып чындыкты айткан адамдарды тебелейбиз? Мына өзүңөр карасаңар, YouTube'да деген жалаң 10 миң доллардан ар бир блогерге төлөп берип коюп, өздөрүн болуп көрбөгөндөй пиарлап, Камчыбек Ташиев укмуш жумуш кылды, Садыр Жапаров укмуш жумуш кылды дегенден башка нерсе чыкпай калды. Булар сиздерди ар кандай фейктер менен, ар кандай каналдар менен башыңыздарды болуп көрбөгөндөй айлантып, алардын баарына ишенбегиле. Эгерде мага окшогон кыргыздын жөнөкөй кызынын кемчилиги болсо, ал уятынан чыкпай коймок. Биз тазабыз. Биз адал эмгек менен, адал мээнет менен акча табып, адал жолдо жүргөндүгүбүз үчүн да алар бизге эч нерсе кыла албайт. Өзү таза болгон адам эч нерседен коркпойт. Коркуп жашаганча чындык үчүн тике туруп өлгөн артыгыраак. Дагы бир нерсени айтып коеюн дедим эле, урматтуу мекендештер. Мен ар дайым салыштырам да, кээ бир азаматтар бар да, баягы жана жогоруда айткандай эле. Кээ бирөөлөр чындыкты ар дайым айтып жаман көрүнсө, кээ бирөөлөр чындыкты ыңгайы келген учурда айтып жакшы көрүнөт. Бирок экөө тең чындыкты айтып атам деп ойлойт. Ошондо жабырды ким көбүрөөк тартат? Ар дайым чындыкты айткан адам көбүрөөк жабыр тартат экен. Бирок өзүнө ыңгайы келген учурда чындыкты айткан адамды биз куйту дейбизби, куу дейбизби, кыйтыр дейбизби, кандай дейбиз, кандай баа беришти сиздер жакшы билесиздер. Бирок бирөөгө жала жаап, бирөөгө арамдык кылып каралагандарды Кудайдын каргышына койдук. Кудай өзү жазаласын аларды. Сиздерди ар дайым чындыкка гана ишенүүгө чакырат элем. Келиңиздер биргеликте кыргызыбыздын бейпил жашоосу үчүн күрөшөлү. Сак саламатта болуңуздар.